Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу Кубат Чекировду угуп жатасыздар. Бүгүн узак жашоо жана дөөлөттүк карылык жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 1990-жылдардан бери дүйнөдө 100гө чыгып жашагандардын саны кескин көбөйдү жана болжоолорго караганда ушул 10 жылдыктын аягында 1 миллионго чыгат деп күтүлүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондусунун эсебинде дүйнөдө 2021-жылы 100гө чыккан 621 миң адам катталган. Ушул 10 жылдыктын аягына чейин алардын саны 1 миллиондон ашат деп болжонууда. Адам өмүрүнүн узарып жатканын башкы себептери азыр жашап жаткандар ата-бабаларына караганда жакшы тамак ичип, сапаттуу дары-дармек керектеп, жашоо шартынын дагы жакшы болуп жатканда дешет. Кыргызстанда дагы 100гө чыккан же ушуга жакын жашты чапчыган күйлүү күчтүү карыларыбыз бар. Алардын бири Чүй районундагы Карадөй айылында жашаган 97 жашка караган Батима апа. Апанын кулагы катуулап калыптыр, бирок ошого карабастан келини Гүлзиранын жардамы менен телефондон бир аз баарлаштык. Аман эсен болду. Көп жашап өмүрлүү бол. Эмнени айтам апа? Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук, жашоо турмуш кандай? Жакшы жүргүлө айланайна. Ден соолугуңуз кандай дейт апа? Мен укпай калып атасың. Ден соолугуңар кандай дейт? Жакшы эле. Канча балалуу болдуңуз? Канча небере чөбөрөңүз бар? Канча балаңыз бар деп атат? Канча балам эле. 8-8 туугам. 3 бар, 5 жеде. 4 бар. 4 бар. Калган балдардын балдары бар. 10 бала туган. Батима Четигенованын балалык чагы дүйнөлүк экинчи согуштун убагына туура келип, бели кат элек болсо дагы оорукта иштеп баштаган экен. Өмүр бою талаачылыкта иштеп жүрүп эс алууга чыгыптыр. Апанын азыркы жашоо турмуш жөнүндө келине Гүлзира менен аз ноолак маек курдук. Көрөт баягы кичине эмерек да. Бирок көрөт, өзү басат. Укканда ошо кулагы кичине эмерек болуп калат да, кээ бирөөсү укпай калат да. Жакшы эле. Акыл эси кандай? Кишилерди таанып учурашабы? Тааныйт, жакшы эле, шүгүр. Азыркыга чейин дастор өзү оокат кылып жүрө берет, бирдемелерди кыла берет. Кыймылдап туруш керек да, өзү эметет да, кыймылдабай калса ооруп калам дейт да, кыймылдап жүрө берет, кечке ишырып, эмне кылса ошону эмет кылып жүрө берет да. Өзү тамак ичет, өзү сыртка кирип чыгат дегендей, Ооба, баарын өзү баягы кичине эле баягы алып эметип калды да, мурункудай эмес да. Булар совхоздо иштептир да, помидордо иштештир баягы союз убагында. Жалаң эле помидор эртеден кечке чейин помидор терип, отоп, чаап дегендей ошондой. Жүрө берет, мисалы апабыз деген көз тийбесин койгон тиги огород сайып деле, отоп деле, чаап кетмен эле жүрө берет. Балдар эме кылып кээде урушуп эмет койду, тийбей кылба депчи. Өзү кыймылга көнүп калган да, кыймылдабаса ооруп калса деп атса, кыймылдап колунан эметкенди кылып жүрө берет. Ошонусу жакшы экен, кыймылдап жүргөнү. Бул өзү кыймыл ошол узак жашоонун дагы бир сыры катарында айтып атат да окумуштуулар. Ошо мисалы көң-пөңүбүз бар да, айылда көң деле өзү жийип ушинтип коет да. Апам ошондой кыла берет. Кылба десек болбойт да, кылып жүрө берет, өзүнүн эмеси менен кыла берет. Жакшы, небере чөбөрөсүнүн жакшылыгын көрүп, сый урмат менен төрдө отуруп аткан турбайбы көрсө. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны алып барган Кубат Чекиров.